Салют достор, жалпыңыздар менен кайрадан амандашып, биз кийинки чыгарылышыбызды баштадык жана назарыңыздарга биз кийинки угарманыбыздан келген суроонун жообун сунуштайбыз. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Дал ушул кийинки биздин көрөрманыбыздын суроосуна жооп бериш үчүн номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун үй бүлөлүк дарыгери, терапевт Ибраева Жаркын Бакытовна төрүбүзгө келген. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ден соолугуңуз, иштериңиз, ден соолук? Жакшы, рахмат, өзүңүздөрдүкү. Сонун рахмат. Сиз менен кайрадан жүз көрүшкөнүбүзгө кубанычтамын. Жаркын Бакытовна, анда угарманыбыздан мындай суроо келген. Дал ушул суроого сизден жооп алалы. Кыштын күнү ышып жөтөлөм, кургак эле жөтөлө берем. Эмне кылсам болот деп көрөрманыбыз бизге суроо узаткан. Бирок жашы, эч кандай жашаган жери жөнүндө маалымат жок. Кыска гана ушундай 3 сүйлөмдөн турган маалымат бар. Акыркы мезгилде ушу приемго жөтөлүп атам, жөтөлүм айыкпай жатат, көп болду деген пациенттер көп кайрылмай болду. Бул пациенттин именно кышында ооруган себеби бул көбүнчө жана климатка жараша болот да. Кышында деген күн эшикте аба ырайы суук болуп, үйдүн ичине киргенде кургак жана ысык болот. Үйдүн ичине киргенде көбүнчө азыр обогревательдерди колдонушат. Алар болсо ичинде жанагы воздухту айландырып эле кургата берет да. Анан кийин кургак воздухта инфекция да көбүрөөк болот. Кургак воздух өпкөлөрдү, жанагы бронхаларды раздраженияга алып келет. Анан ошол себептен эшикке чыгар замат булар жөтөлө баштайт. Кички балдар дагы, чоң кишилер да жөтөлө баштайт. Анан дагы чоң маани ушу аллергияга дагы. Ушу үйдүн ичинде чаң толуп калса же көчөдөгү чаң, негизи эле ошо климатыбыз бузулуп баратат акыркы мезгилде. Анан ошол ар кайсы факторлор таасир этип атат да ушу жөтөлгөчү. Анан кийин эгер үйдө увлажнитель воздуха болсо жөтөлүү азайып калат да. Ушу увлажнитель воздухаларды ушу 2-3 литр суу куюп туруп, анан ошону пар аркылуу чыгарат. Анан ар бир комнаттын бурчуна коюп койсо, баягы кечке чейин түн ичинде койсо, кичине воздух увлажняться этип нымдалып калат да. Нымдалып калганда кичине ошо жакшы аябай жардам берет да. Анан балким бул ошондой условияда жашайт. Сиз жана атайын абаны нымдандыруучу аппарат жөнүндө айтып атасыз да. А эгерде андай жок боло турган болсочу, мисалы андайга шарты жок болгондор болсо, жөн гана ошол жылыткычтын обогревателинин жанына суу куюп коюп койсо жардам береби же ал жардам бербейби? Жок, ал жардам бербейт экен. Баягы научный эме боюнча ал үчүн абдан көп бүт жерде суу туруп туруш керек экен. Анан кийин алар испаряться этиш керек. Бирок андай алар өзүнөн өзү испаряться этип эмете бербейт. Ошон үчүн аппарат эле керек да. Же болбосо ошол эмени жана жылыткычты туура тандаш керек да. Ал кургак абаны кургатпагандай болуш керек. Мага кызыгы ушул кыш мезгилинде дегени көбүрөөк акцент кылгым келип турат да. Жанагындай жөнөкөй эле центральный отопленияга кошулгандар, от жаккандар боло турган болсочу, мында кандай болот аба? Алар дагы эшик терезелерин ачпай, проветривать этпей, ошол таң атканча кайра анын баарын жаап жанагындай ошондуктан болуп атат да. Проветривать этиш керек, увлажнять этип туруш керек. Алар деле увлажнитель колдонуш керек. Ал деле любой эле обогреватель, любой эле ысыткыч ал воздухту кургатат. Бар, айырмасы жок. Сен кандай аласың, үй жылыгандай демек э? А бул жакта башка, мисалы туберкулез сыяктуу, бронхиалдык астма жөнүндө кеп кылса болобу же бул анын симптомдору эмеспи? Аларды тез эле бат эле айырмаланса болот. Анткени туберкулез өзүнүн ошого караштуу симптомдору бул жөтөлдөн тышкары арыктап кетет да. Тез эле арыктап, анан тердей баштайт. Анан шай ооп эле, тамак ичпей эле, анан кийин жөтөлгөндө уже какырыкта уже кан көрүнө баштайт. Эгер ушу 2 жумадан ашык жөтөл, ичи арыктап кетсе, тердей баштаса, анан кийин жөтөлүп атканда уже какырыкта кан пайда боло баштаса, бул уже симптомдор кургак учуктун симптомдору болуп калат да. Андан кийин ошо үй бүлөдө илгери балким бирөө жарым ооруган болсо, анткени бул кургак учуктун бактерия коха бул 100 жылга чейин жашайт организм. Да, бир кылым жашайт жана почвада, жана төшөк жүндү, төшөктөрдө бир кыргыздарда именно төшөктөрүбүздө жүндөн жасалган, ошолордо сактала берет да. Анан эгер чоң атасы, чоң апалар ооруп калган болсо, кийин даже неберелери ооруп калышы мүмкүн экен. Жакшы. Жооп үчүн ыраазычылык айтам. Сизге терең ыраазыбыз. Жана көрөрмандарыбыз менен коштошобуз. Эгерде сизде дагы суроо бар боло турган болсо, анда ушул видеонун алдына комментарий калтырыңыз. Кайрадан кийинки чыгарылыштан амандашканча оорубаңыздар, саламатта болуңуздар. Анткени ден соолук биздин биринчи байлык. Кайрадан амандашканча.